Салам достор, Кыргызстандар каналына кош келипсиздер. Достор, мен бүгүн рисовый лапшадан аябай дамдуу тамак жасадым. Эгерде сиздерге кызык болсо, анда мени менен видеонун аягына чейин чогуу болуңуздар. Биз биринчи этти туура алабыз, тилке кылып. Этти морозилниктен чыгарып, аны толук эритпестен туурасаңыздар, аябай ыңгайлуу болот. А бул болсо тоңдурулган болгар переци, аны дагы чыгарып коюшум керек. Ал да кичине эрип турат. Тураганга ыңгайлуу болуп. Мынакей, этти туурап алдым. Эми аны идишке салып, 3 кашык соевый соусту куюп, этти жакшылап аралаштырып, жарым саатка коюп коебуз. Эми бизге керек болгон бардык азыктарды биз туурап чыгабыз. Мынакей достор, биз бардык азыктарды ушинтип туурап даярдап алдык. Эми казанга май куюп, этти кууруп баштадык. Этти биз жакшылап кууруп алышыбыз керек. Бышырып кууруп алабыз. Мына эми пиязды да салдык. Пиязды дагы бир 2 мүнөтчө кууруп, козу карынды салабыз. Аны дагы жакшылап кууруп алдык. Мынакей, кастрюлгө суу куюп койдук. Эми болгар перецин дагы салып, тууралган чеснокду да салабыз. Татымына жараша туз салабыз, бирок тузду азыраак эле салып турсаңыздар болот, анткени соевый соустун өзүндө да туз болот. А менде эт ар дайым тузду алып, анан холодильникке салынгандыктан тамакка көбүрөөк туз кошпойм. Мына эми суубуз да кайнап чыкты. Ага рисовый лапшаны салып бышырып алабыз. Мен 10 мүнөт кайнатып бышырдым. Анан муздак сууга салып, жууп, мынакей суун сыркытып, эми даяр болгон соуска салып аралаштырып алабыз жакшылап. Өзүңүздөргө жаккан көк чөптөрдү кошсоңуздар болот. Мен көк пиязды коштум. Жана дагы азыраак соевый соус кошуп, жакшылап аралаштырдым. Эгерде терияки соус болсо, аны да кошуп койсоңуздар аябай дамдуу болот. Эми жакшылап аралаштырып, идиштерге сала баштайбыз. Мына эгерде сиздерге кунжут жакса, анда кунжуттан сээп койсоңуздар болот. Достор, мына биздин тамак дагы даяр. Сиздер да ушинтип жасап көрүңүздөр. Эгерде рецептим жакса, анда сиздерден лайк жана комментарийлерди күтүп калам. Көңүл буруп, видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.